Өзгөн районунда өзгөчө кырдаал жарыяланып, тургундар коопсуз жайга толугу менен көчүрүлдү. 22-март күнү Өзгөн районундагы Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесинде жер кыртышы активдешип, болжол менен 1 миллион куб жер көчкү түшкөн. 1-2 күн, 3 күн мурун ошо жаракат неме болду деп сезилген. Анан кийин кече жер титирөө болду го. Ошол күнү көчкөнү билинди. Жердин көчүп, кыймылдап неме болуп атканы билинди. Биз айыл бүт бар жогу азыр алегидей неме болуп калышып көчүп атышат. Аталган тилкеде 18 турак үйгө коркунуч пайда болуп, үйлөргө 300 метр аралык жетпей калган. Буга байланыштуу үйдүн 195-тургуну үй тиричилик буюмдары менен Куршап айылына туугандарына көчүрүлгөн. Ушул жерге неме штаб түзүп атабыз. Бардык элдин көргөзгөн немеси менен. Ушул жерде азыр 18 үй бүлө барды эсен-аман тынч ушул жерге келип отуртушат. Биринчиден азыр МЧСден чатыр керек атат, Өзгөн районунан 18 чатыр. Экинчиден свет келип уже куруп бүтөйүн деп калышты. Таза сунап келип коюп койдук, агызып чыгарып. Элдердин ушу керек болсо туалеттен бери куруп таптайыр түзүп койдук. Убуркут айланасын тазалап, мына азыр толук чатырдан карап отурабыз ушул жерде. Жеринде жергиликтүү бийлик тарабынан көчкүнү көзөмөлдөгөн нөмөт уюштурулган. Жер көчкү акырындап жылып, учурда турак үйлөргө 120 метр калды. Акимдин буйругу менен Карл Маркс айылына 1-даражадагы табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кече мониторинг департамент азистери келип, болжол менен миллион кубтан жогору деп жер көчкүнүн массасын айтып кетишкен. Азыркы учурда былтыры бул жер көчкү коркунучу пайда болгон. Былтыры 2022 жылдын 5-сентябрында келип, мониторинг департамент адистерин менен биргеликте келип көргөнбүз дагы. Бул жерде ылдыйда жашаган 18 турак жайды коопсуз аймакка көчүрүп чыгуу боюнча жергиликтүү өзүн башкаруу органдарына, мындайча айтканда айыл өкмөт башчыларына корутундулар чыгарылып берилген. Азыркы учурда эми кече күндөн баштап бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой 22 күнү саат 10:45-те 47-де жер титирөө болду. 3,5-4 балда. Ошол учурда бул дагы провокацияланып калып, ушул жаракалар ордунан жылып, жер көчкү активдешип калды. Азыр элдердин өмүрүнө, ден соолугуна зыяны жок. Айылдагы 18 турак жайдагы 200гө чукул тургунду эвакуациялоо кечээ башталып, айылдагы электр жарыктар үзүлгөн. Учурда үйлөрүн бошоткон жергиликтүүлөр бактарактарын кыйып, мал жандыктарын толугу менен алып чыгып кетүүдө. Айылдын коопсуз аймагына штабтык жай уюштурулуп, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын чатырын тигүү пландалган. Ал эми кооптуу аймактан көчүрүлгөн жергиликтүүлөргө чек берүү чечилди. Былтыр 2022 жылы мониторинг департаменти тарабынан заключение берилген экен. Буларды көчүрүү боюнчачы. Бирок азыр эми жер маселесинин, чек маселесинин жоктугунанбы негедир аларга пока жер каралып эле экен. Эми азыр райондук жарандык коргоонун кызматы менен биргеликте райондук өзгөчө кырдаалдар комиссиясы бул маселени карап, өтө тез убакыт ичинде буларга жер тилкесин таап беришет. Жеринде өзгөчө кырдаалар министрлиги менен жергиликтүү бийлик тарабынан көчкүнү көзөмөлдөгөн нөмөт уюштурулду. Жер көчкү акырындап жылып, учурда турак үйлөргө 120 метрден ашуун калды. Аталган аймактагы жер көчкү түшүү коркунучу 2017 жылдын жаз айларында активдешип баштаган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.